Баткен деген жерибиз дагы ушундай кооз, мамлекетибиздин бир соонун бир бурчу, мамлекетибиздин эң бир сонун бир жерлеринин бири. Ушул жерде иштеп, мен Баткенде иштеп келгенмин. Баткенде 2 жыл иштедим, Баткенде 3 жыл иштедим, рейдикти иштедим деген мындай бир чоң бир сыймыктануу менен айтылат да. Башка жерде иштесе канча сыймыктанбайсың, Баткенде иштедим деген сыймыктануу менен айтылат. Себеби Баткен чын-чынына келгенде шарты оор, катаал, алыс жерде жайгашкан болчу. Мына азыр шарттарыбыз деле жакшы болуп калды. Бишкекке барсаң деле ушул имарат, Жалал Абадка барсаң деле ушул имарат, Көлгө барсаң деле ушул имарат, Ат башыга барсаң деле ушул. Туурабы? Түпкө барсаң деле ушул. Кайсы жерге барба? Кара Буурага бар ушул. Мамлекетибиздин кайсы районун айтпа, ушул имарат, ушундай шарт иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Туурабы? Мында сүйүнүп, баягы орусча айтканда с радостью иштеш керек да. Берилгендик менен иштеш керек. Жөн эле жумушка келип кетип, эптеп эле күндү өткүзүп, так 6 ай иштедим, дагы 3 ай чыдап турайын, дагы 2 ай чыдап турайын деген эмес. Ар бир күнүңөрдү текке кетирбей, бүгүн кайсы ишти кылдым, ошол иштен эмне жыйынтык чыкты, ошол иш боюнча менде кандай тапшырмаларды аткара алдым, кайсын аткара албадым, кайсыга убактым жетти, эртеңки эмнени кыламын деген маселелер ар дайым мээңерде жүрүш керек. А кээде бизде башыбызда башка нерселер кирип алат. Туура эмес нерселер. Ошо туура эмес башка кирип алган нерселерди чыгарып туруп, только мамлекет жөнүндө ойлой турган маселелер болуш керек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ар бир кызматкери берилгендик менен иштебесе, мамлекетибизге кыйын болот. Ушул жерде мен билем, мына форма кийип турганыңардын ар бириңер мамлекетибизде жакшы болсо экен, тынч болсо экен, коопсуз мамлекет болсо экен, келечектүү мамлекет болсо экен деп аракет кылып атасыңар. Мен силерге ишенем. Макулбу, жакшы иштеген жигиттер, бала чаганы жакшылап карагыла, үй бүлөнү жакшылап карагыла, шарттарды карагыла. Эгерде кыйналып кала турган болсоңор, мына начальникке кайрылгыла. Түздөн-түз. Сиздин болсо милдетиңиз ушу балдарды жакшылап, ушул биздин кызматкерлерге шартты түзүп берүү. Макулбу, буларды жанагыдай анча-мынча кыйынчылык маселеге туш келип калса, чыгарып кетүү ушундай болуш керек да. Жарайт. Ошонун баардыгын жакшылап карагын, макулбу? Анан кийин ар бириңерди баягы мен башында эле айтып өткөнмүн, бар жерге барганда айтамын. Ар бириңерди мага түздөн-түз кайрылганга укугуңар бар. Макулбу? Анан кийин начальник уруксат бербей койду деген маселе болбойт. Начальников поставьте известность и, пожалуйста, обращайтесь. По любому поводу, по всем вопросам я готов вас выслушать, с вами встретиться и эти вопросы решать.